Атактуу Дракула. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кезекте биз сиздерге атактуу Дракуланы көрсөтүп беребиз. Учурда биз Сокулукта Байдоөлөтов Таалай байкебиздин короосуна келдик. Алгач мына ушу Дракуланы сатып алып келип Кыргызстанга сандан сапатка өткөрөйүн деген агаларыбыздын бири көп жылдан бери арашан койлорун кылдап келген агабыз. Өзү түбү таластык. Учурда мына Таалай агабыз Сокулукта жашайт. Асыл тукум кочкорлору мына ушул жакта, койлору Таласта турат. Кочкорлор ушул жактан тапталып, буюрса кийин койлорду ошол жактан качырып келет. Азыр Дракуланы алып келиптир. Биз сиздерге Дракуланы көрсөтүп беребиз. Андан сырткары төл берип келген производитель кочкорлорун көрсөтүп беребиз, жаш кочкорлорун көрсөтүп беребиз. Кыскасы кимде ким линия кууп, мына ушул асыл тукумдулук өтөм дегендер болсо, аягына чейин көрүүнү сунуштайбыз. Азыр мен Таалай байке менен бир аз сүйлөштүм. Дракула келиптир. Дракулага кызыккандар болсо, Таалай байкем өзү толук маалыматты берсин. Бул Дракула кайсы кочкордун баласы, каяктан келди дегендей. Ассаламу алейкум. Жалпы көрөрмандар, мына буюрса ушу насип буйруп Дракула келди биздин короого. Келгенде 15-20 күн болду. Машалла, вот Дракула. Жашы 5-те, январда 5-ке чыкты. Бул убагында ушу Сокулуктан Красавчиктин прямой баласы Харсан Аксакалдын маткасынан туулган экен. Кой. Анан казактар сатып алып, институт сатып алып, ал жерден Ставрополь, Россияга кеткен экен. Ошол жерде иштеп, Ставрополда 3 жыл иштеди. Анан кайра буйруп биз алдык. Буйрса койлор коебуз. Өзүнүн мекенине кайтып келиптир да. Буйрса. Анан ошого жараша бул мекенине кайтып келгенине байланыштуу мен атын банчировка өткөрүп, Дракула мекенчил деп жаңы ат коюп коеюн деп атам. Кличка мекенчил. Дракула мекенчил болот да. Дракула мекенчил. Дракула өзүнүн аты бар да. Азыр буга паспорт алабыз да буйрса паспорт алып, анан ошо буйрса кыргыз элине иштетебиз да. Таалай байке, бул эми сизде иштетилет, койлоруңуз Таласта экен, 350 кой дедиңизби, банчировканы өткөрдүм дедиңиз? Банчировка өткөндө 320 баш. 600 баш кой да. 600 баш. Бул ошондо банчировочный күчтүү маткаларга коюлат да. Ооба. Бул эми почти 80-90% эле основной ушул коюлат да. Эми башка да кочкорлор бар, анан көрөсүңөр го. Жаккан. Бул жерден эми немесине жараша коебуз да, параметрине жараша, өңүнө жараша. Бирөөгө ширинасы керек, ширинасын коебуз. Высотасы керек, высотасын коебуз. Красота керек, красотасын коебуз. Ошондой кылып. Машалла. Ошондой кылып иргейбиз да. Азыр эми Дракуланы угуп эле жүрдүк да. Сокулукка келеткен болуп жүрүп келди да эми. Келди ооба. Биз да кызыгып күттүк го, угуп аттык да эми келет. 2 айдын арасында келди. Машалла. Вот биз күткөн, баягы интернетте көргөн, баягы өтө мужественный взгляд менен өзгөчөлөнгөн Дракула мына ушул Сокулукка келди. Мен да көзүм менен биринчи ирет көрүп атам, өтө тамшандым. Мунун параметрлери өтө, кулактары 22, баш өтө чоң, боюну 1.5 өлчөгөн тиякта. Тиякта 1.5 деди, бирок биз баничровочный 1.3 дедик. Кулагын 25 деп алганбыз. Эми биздики боюнча 22, 22,5 тегерегинде болуп атат да. Чистый баничровочный. Банчировкада ошондой болот да. Машалла. Длинасы 1.80 болду. Элита экен да бул. Анан тартып атканда 207 видеодо 207 кило чыккан. Анан биз тарта элекпиз берден. Бул азыр адаптация болуп атат. Адаптация болуп, азыр карантинде тур. Келгенде бир 20 күндөй болду. Соода 2 айда жүрүп, 2 айдын ичинде келди Россиядан. Машалла, кочкоруна. Эми экстериерине сөз жок. 5 жашта болсо да өтө мыкты кочкор экен. Күчтүү, өтө мына өзүн тың алып жүргөн, өтө татыктуу кочкор экен. Буйруса, мунун төлдөрүнөн эми сиздин короогуңуздан көрөйлү, сиздин короогуңуздан мундан козуларды алып биз да көбөйтөлү буйруса. Буйруса. Буйруса ошондой, мен да ошол ниет менен алып атам. Буйруса ошо кыргыз элине таразын. Ушун уругу болбосо биздеги жакшы кочкордун баары эле азыр эми өзүбүз мына Россиядан, Казакстандан алып келип атпайлыкпы жакшы кочкорлорду. Убагында жакшы койлор ошол жакка кетип калган экен. Кайра ошол жактан алууга туура келип атат. Ооба, албетте. Анан ошо кыргыз элине да көйсүн. Буйруса. Ал бага алып келиш деле оңой эмес. Ооба. Сүйүнүп кеттим Дракула келип кеткен десе. Көрсө сиз алып келипсиз да, Ооба. Машалла. Эми ушул төлдөрүн көрөйлү буйруса, сизге жуксун кочкор.
Биз суктандык. Кезектеги кочкорлорубузду көрөлү. Ооба. Дракула азыр Атамандап өтө келет. суктандырды. Моундай экстер менен Кыргызстанда барбы жокпу? Болсо дагы чандалып эле кочкорлор бар да. Эми мунун YouTube'да бул таанылып калган кочкор экен. Көргөндөр 3 жылдан берки козулардын түшкөн төлүн көрүшүп атпайбы? Жанагы российский линияда немедегилердин баары ошо көрүп, ошонусун бир сере карап чыктык баардыгын. Кандай козу берет экен, козуларын баарын. Муну киргизип, муну да мойнуна. Талайбек экебиздин кезектеги мына кочкорлору буйруса өзүнүкү. Чарбачылык, дыйканчылык. Могу Атаман деген кочкор, атактуу бульдозердин баласы. Учурда бул да производитель. Бул короодо 3,5 жыл иштеди дедиңизби? 3 жыл иштеди. 3 жыл. Мына ошо кочкордун сиздерге 2 баласын көрсөтөлү деп чечтик. Кимде ким мындай готовый кочкор алам дегендер болсо, мына Атаман бульдозердин баласы. Бүт булардын даныйларын кимден чыкканын тактап беребиз. Могунун баласы 4 жаш бул, Бул 1 жаш 10 ай болду. 1 жаш 10 ай. 2ге чыга элек. Бул мындайча айтканда мындан 1 жаш чоң, почти 1 жаштан улуу. Бул 6 айлык козу. 6 айлыкпы бул? 6 ай 4-5 күн болду да, где-то. Кана бери буруңчу мен жака. Ушунун баласы кудум эле. Ушунун баласы. Бунда инизи бар азыр. 5 күн. Өтө красавчик го байке. Машалла. Биз дайым эле баягы азыр элдер сразу кулагын карап калбадыбы? Ошо көзгө илинди го сразу. Бунун кулагы да ширинасы эмеси, красотасы. Бул атасында ушундай төш барбы? Атасында бар, атасынын ширинасы көчтүү да. Машалла. Бул баарын эле шегейин куюлта турган коз го. Талайбек эке, бул өзүңүздүн койдон туулганбы? Даныйларын айтыңызчы. Ооба, бул койдун ошондо тууган кой Ландрас, атактуу Ландрас деген кочкор бар менде. Ошонун баласынын козусу да. Ошондон туулган, ошонун бул экинчи козусу. Биринчиси сатылып кеткен, азыр үчүнчүсүн тууду. Машалла. Азыр. Мунун энеси Ландрастын внучкасы, Ландрастын внучкасы. Бунун энеси Ландрастын ошо немеси болуп калат. Баласынын кызы. Баласынын кызы. Козусунун кызы болуп калат да. Кыскасы аягы келип бульдозер менен Ландрастын каны кесип атат да. Экөөнүн ошого келип атат да. 6 айдан. Бул болсо энеси бунун кою башка койдон туулган. Атасы Атаман. Бунун бою азыр 94, Атамандыкы бою 94, 97, кулагы 20-21 да. Мындан сиз кандай төлөп алдыңыз? Бул кочкор чын айтканда жоондугуна кеп жок экен да, төш, жоондуктар. Мына кичинекей коз кочкордун төштү ушундай болуп атат, анан буттардын жоондугу. Бул чын айтканда сөөк менен салмак менен ойной турган кочкор экен. Салмакка анан жоондук аштей турган. Бунун курсагы бочкообразный да, ошондой козуларды ошондой берет да. Ширинасын жакшы берет. Козулар турбай мына артынан тарса, мына жерде ошондой арты жакшы көрүнөт да. Ширинасы бул 1 жаш 8 айлык козусу да. 1 жаш 8 айлык. Мына атасы да. Бул ошондо Ахмет байкеден туулган да бул өзү. Жок, бул Али Бабадан туулган. Али Баба? Казакстандан. Прямо ошодон келген да? Али Бабадан алынган. Бульдозердин баласы да. Бульдозер берде Ахметте турганда Али Баба экөө колдонгон да. Ошондо ошо Казакстандан берге келип берден алган да. Али Бабадан алынган кочкор да. Производство Али Баба мына. Бул жерге келип, сизден эми канча 3 жыл колдонсоңуз, мыкты төлдөрдү алдыңыз, саттыңыз, колдондуңуз да. Ооба. Сиз муну кийинки ала тургандарга кандай кеңеш бересиз кочкорго? Кайер өзгөчө, кандай койлорго жакшы койсо жакшы болот? Бул кочкордун нези жакты мага, бул жоондугун, анан башы, кулагы, красотасын жакшы берет экен. Вести жакшы берет да, ширинасы менен берет. Бул жакшы койго кошсо, жакшы койго бериши жакшы болот да. Өзгөчө ширинасы, анткени бунун козулары 3 айда эле, кандай маткадан түшкөн козулар болбосун, 3 айда эле, 3 ай 4 айда меники таласта койлор жалаң жайыт менен да, чөп жем желбейт. Апрелдин 10-унан баштап тууп баштайт. 3 айында вести жакшы берип коет да. Атамандан да жакшы койго, жаман койго койсо деле берет экен да. Берет. Мисалы, начар койго дегенде койсоң деле эт сөөктү келтирет. Ооба, мисалы банчировкадан өтпөй теги неме арашанга жетпей калган койлор бар да, койдун жана жалпы санын ичине. Ошолордун козулары деле жакшы тууп коет да.
келишкенин жоондугу немелери Буларда кличка барбы? Буга кличка коюлу элек, булар немеден өтүп элек, жаш болуп калып калды да, тигил өткөн атаман. Буга Балу деп койдук, бирок качка ал элекмин. Анткени жашта. Балу. Балу? Балу, Аба мультфильмдеги Балу. Мультфильмдеги Балу бар го. Аю. Аю, Балу. Кличкасын ошентип койдум, бирок банчырок өтө элек. Али козу да эми 1 жашта өткөндөн өткөрөбүз буюрса. Азыр биздин көрүүчүлөр могу экөөнү сатып алса болот, Экөөнү. Бул канча жаш өзү атаман? Бул 4 жаштан ашты уже. 4 жаш 3 ай 4 ай болду да. 4,5 жете элек. 4,5 жете элек. Бул 1 жаш 8 ай. Бул 1 жаш 8 ай, бул 6 ай 4 күндүк дедиңизби, ушундай. 6 ай 4-5 күн болду да. Могу кичинекей козу, жанакы атамандын баласы, бульдозердин баласы. 5-6 күн болду да. 5-6 күн болуптур. Туулган. Бул козунун энеси менен мына кочкордун энеси бир. Тагыраак айтканда, муну туугандан кийин муну тууптур. Бул да эркек, эгизин түгөйү. Демек, койдо да бар экен, кочкордо да бар экен, кан келишти. Бунун ошондо кой, тууган кой да ландрастын каны бар да. Кочкор атамандыкы. Муну жанына коюп койсо кандай болот экен? Бул эгизин түгөйү болуп атат да. Ошо кочкордун жанына коюп койсо. Машалла. Ана бунун 6 күн 7 күн болду да, бунун арт жагында көрсөтүп койсо ана. Куйруктар да окшош экен, Бул эгизин түгөйү болуп, кичинекей болуп туулган. Бул да туулганда ушундай беле? Жок, бул жалгыз туулган, бул жалкоочу, бул чоң болчу. Чистоталары. Чистоталары эми почти ушундай болчу. О, тез чоңоюп кетти. Красавчик. Бул да будущий бир көркөмдүү кочкор. Өтө эле светлый рыжий экен бул да. Козу негизи бирок темныйраак туулат го, барып ачылат. Бул деле ушундай өңдө болгон болсо керек башта. Бул ландрастын немелери ушундай туулат. Ландрастын койлорунан ушундайраак туат да, койлор, сарыраак. Ландрастыкын өзү светлый болушат. Светлый болот. Көпчүлүгү. Туулганда. Көп козулар жана кызылыраак болгондон кийин саргайып атпайбы? Бул ландрастыкынан ушу туулганда эле сары туулат да. Там сары экен да, билимсиз. Конкретно эгистин түгөйү болсо, монда экстерьерме мыкты экен козу. Эми өл бир жума болду эле экен. Машалла. Мына эми ачылды го козуңуз. Жана коркуп атты азыр немеге келди. Буттары жаман тоң экен, Талайбек, бул кочкорлор боюнча кайсынан баштайлы биринчи? Мындан баштайлы. Айта бериң, бул кочкор боюнча. Бул Виконттун небереси болуп калат. Казакстандан келди бу дагы. Симбанын козусу, Симба деген кочкор. Симба деген кочкор сокулук жамааты сатып алып келди быйыл аны. Ошонун козусу былтыркы 1 жаш 2 ай болду. Январдын 28-inde туулган экен. Азыр тишин түштү. Жарды, Жаңы, тишин жаңы жарды. Түштү чыга элек экен. Бул кандай максатта иштетесиз муну, кандай производство? Мында ошо койго иштетебиз. Мында кулагы, гарбан ошо сулуулугу туруп атат ана ошого. Мойну узун. Чистотага иштейт турган кочкор экен, бели узун, бою узун, кулактары сонун, кулак баш, куйругу сонун экен. Мода кулак болуп калбады, ошон үчүн кулакка ыстыргасы менен. Азыр мындайды аралаштырбасаң сатышта кыйын болуп калды го, Кыска кулактар менен иш кылыш кыйын болуп калды азыр. Жумушту бардык жагынан алыш керек болуп атат да. Красотасы, веси, сулуулугу, жүнү, бардык жагын карабаса. Рыноктун талабы ошондой экен да. Айла жок да, аларманга карай иш кыласыз. Ошондой болот экен. Бул азыр көргөзмөк, Бул көргөзмөгө. Мындан козулар, пробный козулар түштү. Коюп көрдүңүз? Коюп көрдүк, бир 15 койго. Анан калганы апрелде да туулат, бир 30 койдон. Козулар сары неме берип атат да, жакшы. Машалла. Жок, адашып алдым мен. Пробныйга тигил коюлган экен. Бул коюлган, бирок мындан козу түшө элек экен. Азыр башка кочкор мындан боло элек экен козусу. Бул линия Широкий, Виконттун небереси туугандар. Ана Симбанын баласы. Широкийдин мыкты балдарынын бири Виконт, Виконттун мыкты балдарынын бири Симба, Симбанын мыкты балдарынын бири экен. То есть ар бири
тектүү болуп кетип атат линиясы, еще лучший балдарынан алып атат, тактап. Казакстандан келди да бул. Казакстандан. А бул кочкорчу бай. Мә, Аскар. Бул кочкор Ландрастын баласы. Так, вот Ландрастын. Атактуу Ландрастын баласы. Буну, Акрас Ландрасы. Өлбөс Ландрас болду да ал. Ошонун косу Колиядан алганбыз. 4 жаш болду. Колияда Ландрас анан шарпей турганда ошо бунусу жагы ушунусун алгам мен ошо баласын. Муну колдондуңузбу сиз? Колдондум, 3 жыл колдондум. Кандай берди төлөм? Бун ургачы койлорду жакшы берет экен, ургачы козуларды. Ургачысы жакшы түшөт экен, узун, светлый болуп жакшы. Красотасы. Эмир байке. Гарбанососу. Ошонусу жакшы түшөт экен да. Эмир байке Ландрасты сатып албадыбы? Ооба. Сатып алганда мен кызыгып сурадым, неге Ландрас сатып алдыңыз? Бул картайып калды го. Ошо өлбөс Ландрасты ошону айтканмын. Ой, картан кочкорго анан. Неге алдыңыз кайра эле десем, бул ургачты катуу таштайт экен. Бир ургач алып калайын деп алды да. Рисковать этипчи. Бунун бердеги Ландрастан оңойлорду билебиз да, сарайда. Гимн сарайында бар, кайсы сарайда бар экен. Жакшы. Ошо ургачысына бунуга беркиндей кочкорду кошсо жакшы чыдайт да. Бул ургачы козуларды жакшы берет. Кой болгондо жакшы болот. Бул Рамис деле койду, Карабалтада көптөр Ландрас кой болгон. Бул Жылдызбек деген койгон. Жылдызбек деген Антоновкадагы жигит. Ошонун коюн ошо Ландрас оңдоду да. Колиядан мурун биринчи Жылдызбек алган. Жылдызбектен Коля алып, анан кийин Карабалта койтуп атпадыбы. Ошо муну Ландрасты көп эле адам койду да. Бүт эле баары айтат да мындай. Ургачы сону чөткөн депчи. Ландрас негизи Карабалтада немеде? Жакшы баалашат. Тукуму көп. Бул кочкор сатылат. Иштеп бүттү, менде 3 жыл иштеди. Буюрса сатыкка коюп атам, уже өзүнүн козулары неметип калды, сарайда болуп калды. Ошол себептен сатылат. Баасы $5000 деп койдум. Мунун баасы $5000, жашы канча дедиңиз? 4,5 жашта. Параметрлерин өлчөгөн эмессиз? Параметрлери кулагы 19, бою 1 где-то 1 же 1 карточкасы бар. Плем карточкасы бар, ошол жерде жазылган да. Плем карточка. Бул баш өтө чоң экен, салыштырмалуу Ландрастын көп балдарга караганда баш чоң. Баш чоң. Машалла. Атактуу Тимур байкенин короосунан кочкорлор сөзсүз бар экен. Талай байке өтө кочкоруңуз көп экен. Могу Фокстун баласы? Фокстун баласы. Мен көрүп туруп эле дароо окшоштурдум. Бул 2 жаштык. 2 жаш болду. Апрелде 2-ге чыгат. Как раз Фокс атактуу болуп Карабалтада атак чыгып кеткенде булар коз кочкор болгон экен да, ошондо, Күздүк козулар болуп 4-5 айлык, 5-6 айлык болуп. Бул Фокстун баласы, бул азыр сизде иштеп атат. Былтыркы төл, быйылкы төл ушундан болот, ушундан да бар. Бул искусственно коюлган булар. Искусственно койдуңузбу? Ооба, искусственно койдум. Искусственно бир 5-6 кочкорду койдум. Основной кочкор ушуда иштеди да. Бул сатылбайт, Бул сатылбайт, быйыл сатылбайт. Анткени биринчи жылы коюлду, экинчи жылы. Бирок убага келгенде сатылат да булар. Убага келгенде сатылат да. 2-3 жыл койгондон кийин айла жок сатууга туура келет. Анткени өздөрүнүн козулары иштөөгө туура келип калат. Фокстун баласы. Кличка барбы мында? Фокстун баласы, кличкасы бар, эмне эле? Фоксник кличкасы. Карточкасы бар. Элита болуп өткөн. Бул баягы Абадогу менен да бул. Прям Фокстун өзүндөй экен да, моер, Киргенде жаткан Фокстун баласы го деп ойлогом, тиякта жүргөндөчү. Фоксту көргөндөр чын эле тааныйт да. Булчу? Бул Тимурдагы Безухидин косусу бул. Безухи Фокстун баласы дейт. 1 жаш 3 ай, 1 жаш 4 ай болду болуш керек, где-то ошолто керек да. Бул алынган, Тимурдан ала башын бери каратып койсоң. Безухи сатылып кетпеди тиги көлгө. Бирок кодум эле Безухи экен, бул дагы. Мындай Фокс менен Безухинин айырмасы, Безухи өтө деле Фокстай балдар көп болбосо дагы бир саналуу балдары бар. Бирок Безухи чынын айтканда өтө светлый, Светлый, ошого. То есть тип башка да Фокстан бирке. Көлгө сатылып кетти го. Ошолор колоп атат, мына күнү кече таластан көрүп келдим. Бүт ушундай светлый Фокстун баласы. Бул деле негизи Безухи Фокстун баласы. Тиги Фокстун баласы, бул болсо Безухинин баласы. Жанын алып бара аласызбы?
иштетиң. Бул да иштетилеби кандай? Бул да иштетилди. Бул пробник иштетилди. Быйыл 30 кол 40 кой. Бул да 1-2 жыл иштетилет. Сатылса кийин сатылат. Азыр сатылбайт. Бул да 3-4 жашка барганда сатылат экен да. Буну азыркы требования, рыноктун требованиясы агыш болуп атпайбы? Ошого алынганда бул да ошонусунан көрөбүз деп. 600 койго ушуларды коюп кеткенсиздер бүт баарын, Буйрса коюлабыз. Булар сатылбайт, сынакка болду. Ооба, булар сынакка. Экөө сатылбайт. Кыскача маалымат, мына Талай байкенкине канча кочкорду көрсөтүп атабыз, бүт баарын тукумдарынан алсаңыздар болот деген сөз да бул көрсөтүүнүн максаты. Таза болбосо, ушулар дуага келгенде чоң ойгондо дагы алсаңыздар болот деген кеп. Чыгарылыштын акыркы кочкорлору бул кезекте 3 кочкор сатыкка бар. Талай байкем экөөбүз азыр бир четтен көрсөтүп беребиз. Мына өзү өтө сулуу кочкорду кармап турат. Эмне кочкорду кармап турасыз? Бул Карза 2-нин косусу болот. Баласы прямо. Ооба, 2 жаш болот да. Карза 2-нин өзүнүн косу. Азыр афгандардын ичинде Кыргызстанда Карза 2 болуп атат да. Бүт эле атактуу болуп. Машалла мына. Бул ушу сатылат Карза 2-нин косусу. Афган бүт эле баары бою узун, гарбаноз, жүнү таза, эң главный куйругу тике дешет го. Бүт ошо экземплярдар камтылган. Экстерьеринде. Алдыңкы шыйрактары өтө бийик, карасаңыздар, мойну узун. Бул сатылат, Сатылат бул. Болду. Карза 2-нин баласы. Машалла. Бул таза афган. Таза афган. Пол эмес. Жок, таза. Моучу? Бул 80-дин линиясы болуп калат, неберези болуп калат да. Знаменитый 80 деген кочкордун неберези болуп калат. Бул жаш чоң бе? Бул 3,5 жаш. 3,5 жаш. Бул да сатылат. Бул да сатылат. Моучу? Ал кораблдин неберелери болуп калат да, 2 жаш. 2 жаш. Чебереси же небересинин балдары? Небересинин балдары болуп калат да. Неберези бар болчу кораблдин менде. Ошонун баласы. Былтыр сатылып кетти ошонун баласы. Бул өзүңүздүн короодон экен да? 2 жаш бул да. 2 айдан кийин чыгат да, 1 жаш 8 ай, 10 ай болот да, 1 ай. Апрель же майский да. Апрель же майский. Машалла мына. 80 Карза. Булардын баалары барбы? Же личкага жалаң? Баалары эми чалса сүйлөшөбүз да. Баалар андай деле кымбат болбойт, булар эми сатылат. Уруктукка кочкор. Бул жерден бир канча кочкорлор сатыкка чыкты, бир канча кочкорлор сынакка чыкты. Сатылат дегениге чалыңыздар, сатылбайт дегенине чалбай эле коюңуздар. Бул деген сынакка эми көргөзүп атабыз. Тошто ушундай кочкорлор бар. Ушул короодо сакталып турат, ушундай тукумдан алсаңыздар болот деген кеп. Мына сатылат дегенди сиздер алып тукум алыңыздар деген кеп. Буйруса Талай экөөбүздүн короодунда мына 1 сааттай болдук. Бүт кочкорлорун көрсөтүп бердик, койлор таласта экен. Буйруса сиздер да кийинки жылдары көрүп каласыздар ушулардын төлдөрүнү. Могу жерде красавчик 8 козу кочкор бар. Бул жалаң өзүңүздүкү, байке? Ооба. Бул тандап калган 30 козу бар болчу, ошондон сатылып отуруп ушу 8 калды, 8 баш сатылат ушу сатыкта. Бул кайсы кочкорлордун балдары болуп калат? Бул кайсылардын балдары деген? Бул жерде кораблдин линиясы болот, 80 линиясы бар. Атамандын линиясы бар. Кайсыныкы бар? Атамандык. Ландрастан бар? Ландрастык бар. Мына светлыйлар ландрастык болду мына. Булар эң минималдуу, максималдуу балдар канчага чейин барат? Булар эми 50 миңден 100гө чейин. 50 миң сомдон 100 миң сомго чейин, ушулар. Жөнү баа. Калган 8 баа калды ушу. 8 өз калыптыр. 10 айлык козулар да. Апрелдин 10-нан кийин туулган козулар болот. Эң этеги уже 11 ай болуп калыптыр, Эң улуулары. Эң улуусу 11 ай, дегенси 10 ай. 10 айдан 11 айлык. Машалла. Тиш буза элек козулар да. Тиш буза элек. Мына ушу көрсөттүк, ушул чарба мына. Кочкорлорду бир четтен көрсөтүп чыктык. Мына ушулар да сатылат. Сынакка дегендерге чалбайсыздар, сатылат дегендерге чаласыздар.